Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din jönötülgönün bayandap mınday deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jönötülgöndө bul momundarga kılgan eң çoң jakşılığı bolчу Allah Taalanın. Aytat, çındığında Allah Taala ötө çoң jakşılık kıldı momundarga, alarga jönötүү menen özdөрүнүн içinen bирөөнү elçi kılıp, oku beret alarga Allah Taalanın ayattарын, jana alardı tazalap tazkiya kılat, үйrөтөт alarga kitepti jana hikmatты. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın kelүүsü bul ümmetke Allah Taala'dan болгон эң çoң jakşılık bolot. Sebebi, eger Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün жашоосуну ümmeti üçün arnap meynet kılbaganda, anda adamlardın bara turgan jagı başka jak bolup kalat ele. Oşonduktan Allah Taala ötө çoң jakşılık kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dı jönötүү menen. Peygamber aleyhissalatu vesselam kelgende kıla turgan işleri birincisi yatlu aleyhim ayatihi, Allah Taala'nın ayatlarını elge bayandap okup beret. Ekinci işi tazkiya kılat. Adamdardı tuura emes işenişten, tuura emes kulk münözdön tazalap aruulayt. Jana alarga үйrөтөt kitepti jana hikmatты. Kitep degenden Kur'an, hikmat degenden sünnet. Oşonduktan ulamalar aytat, Peygamber aleyhissalatu vesselam bul alamga kelgende, yani paygambarlık berilip koluna menetти baştaganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç nerseni birдей alıp baştagan. Birincisi adamdarga Allah'tın жалгыздыгыны, Allah'tın barlığını, ululuğun bayandap davat kılgan. Yatlu aleyhim ayatihi degenini mufassirler aytat, Allah'tın ayatlarını Kur'an menen elge davat berүүnü aytat deyt. Sebebi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın paygambar ekendiginin eң çoң belgisi jana eң çoң dalili bul Kur'an-ı Kerim'din mucize bolgondugu. Oşonduktan Kur'an-ı Kerim'di ayatlarını okup Peygamber aleyhissalatu vesselam davat beret ele. Ekinci kıla turgan işi yuzakkihim, tazkiya kılat ele. Adamlar özdörü жашоосунда үйрөнүп алган түрдүү кулук менен түрдүү ахлактар менен жашайт эле. Ошолордун бардыгыны жаннатка татыктуу болуш үчүн жаннатылардын сыфатыны берүүгө аларга мээнет кылат эле. Жана андан кийингиси сахабаларды жана момундарды китеп Кур'ан-ы Керим үйрөтөт эле. Hadisтерде келет, Peygamber aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de үйрөткөндө тамгаларынан бери ар бирини кайталатып үйрөтөт эле, жана дал ошондой эле сүннөттү дагы үйрөтөт эле. Ошондуктан уламалар айтат, үч нерсе биздин жашообузда биригиш керек. Биринчиси, ар бир адам Allah Taala'nын жалгыздыгын айтып, өзүнүн ыйманына жана башкалардын динде болушун үчүн дават кылып туруу керек. Экинчи кыла турган иши тазкия. Kulk münözdörün, adep ahlактарын тарбиялаш үчүн тазкия кылып туруш керек. Ал эми үчүнчүсү илим алып туруу керек. Курандан жана сүннөттөн. Кайсы бир адамдын жашоосунда ушул үч нерсе чогула турган болсо алар ийгиликке жетет. Ал эми кайсы бир адамдар ушулардын бирөөсүн эле кармап алып, мен ушуну гана кылам, башканы кылбаймын десе болбой калат. Бир адам айтса, мен жөн гана ар дайым ушу дават эле кылып адамдар динге чакырып коем, өзүмдү тазкия кылып, зикир кылып, ибадат кылып, нафил намаздарды окуп, кызмат кылуу менен өзүмдү оңдоймун, өзүмдүн кулкун өзүмө мээнет кылбаймын деп кылам деп ниет кылбаса, жөн эле дават кылам дей турган болсо, бул дагы туура эмес болуп калат, толук болбой калат. Же болбосо бирөөлөр мен тазкия эле кылам, мен зикир эле кылам, мен намаз эле окуймун, башка менен ишим жок десе, бул да туура эмес болуп калат. Же бирөөлөр туруп алып туруп, мен бир гана илим алыш керек, илим гана алабыз, мен окутам гана, башканы билбейм десе, бул да болбой калат. Ушул үч сыфат сахабалардын жашоосунда бар эле, себеби Пайгамбар алейхиссалам ушул үч сыфатты берип туруп жөнөтүлгөн эле. Жана дагы бир аятта ушундай аяттын уландысы айтылат. Ва юаллимукум ма лам такуну та'ламун. Силер билбеген нерсени үйрөтөт эле деп. Жашоодогу кантип жашаш керек, жөнөкөй нерселерди дагы үйрөтүп берет эле Пайгамбар алейхиссалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дааратканага барганды, тамактанганды, уктаганды, жөнөкөй адамдар күнүмдүк жашоодо кылып турган нерселерди дагы адамдар үйрөтүп берет эле. Жана Пайгамбар алейхиссалату вассалам ар бир адамга жашоодун төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин кантип жашаш керегин үйрөтүп кетет эле дейт. Фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун. Силер мени эстегиле, силерди эстеймин дейт Аллах Таала.
Аллах Тааланы кайсы бир адам зикир менен эстесе, Аллах Таала да аны зикир кылып эстейт периштелердин арасында. Жалгыз эстесе, жалгыз эстейт хадисте келгендей, бирок пенде качан тобо менен Алланы эстесе, истигфар менен, тобо менен Алладан кечирим сурап Алланы эстесе, Аллах Таала анын күнөөсүн кечирүү менен эстейт. Ким Аллах Таалага таквалык кылуу менен Алланы эстей турган болсо, Аллах Таала ал инсандын рызкысына береке берүү менен эстейт. Ошондуктан бунун уламалар мынтип түшүндүрөт бул аятты. Кайсы бир адам Аллах Таала буйруган өкүмдөрдү аткаруу менен Алланы эстесе, Аллах Таала ошол өкүмгө койгон вада менен сени эстейт дейт. Демек, кайсы бир ибадатты кыла турган болсок, Алланы эстеген болобуз, жана ал ибадаттын артынан Аллах Таала кылган вадасы менен Аллах бизди эстейт. Жана Аллах Таала шүкүр кыламага ар дайым шүкүрсүздүк кылбагыла дейт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сыфатын Аллах Таала Кур'анда баяндап мындай дейт: "Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум". Аллах Тааланын берген жакшылыгы менен, Аллах Тааланын кылган рахматы менен сен адамдарга жумшак мамиле кылып, жумшак болуп калдың. Пайгамбар алейхисаламдын эң улуу сыфаты ушул эле, өтө жумшак эле. "Лау кунта фаззан гализал калби ланфаззу мин хавлик". Эгерде сенин тилиң ачуу, жүрөгүң катуу болгондо, андай эмес эле. Эгер ушундай болуп калганда, качып кетмек сенин айланаңдан дейт. Эмне үчүн бүгүн бизден адамдар качып жатат? Эмне үчүн биздин балдарыбыз бизди жакшы көрбөй жатат? Эмне үчүн апасына качып жатат? Эмне үчүн бир эле мечитте намаз окуп жатып, кээ бир адамдар бизден качып жатат? Эмне үчүн даватка чогуу чыгып барып, 3 күндөн кийин же 40 күндөн кийин бир аз жактырбай келип калабыз? Себеби айып бизде турат. Же биздин тилибиз ачуу, же биздин жүрөгүбүз катуу. Жүрөгү катуу адамдан ачуу сөз чыгат. Жүрөгү жумшак инсандан жумшак сөз чыгат. Демек, маселе бизде экен да. Кички бала, ал кимдин баласы болбосун, жөнөкөй жаныбарлардын баласы болсо дагы кичинекейди баары жакшы көрөт. Себеби анын тили жок да. Бирөөлөрдү чага албайт. Бирөөлөрдү мыскылдай албайт да. Жүрөгү аябай таза болот ал адам. Ошондуктан аны бардыгы жакшы көрөт. Иттин күчүгү болсо дагы адамдар көтөрүп ошону эркелетет, кичкей да. Качан бир аз чоңоюп калгандан кийин башкалардан өзүнү чоң сезип, башкаларды аллай деп калганда, мен чоңмун деп калганда таяк жей баштайт. Мухаббат кете баштайт. Баягы жыттар жоголот. Не үчүн? Ал жыттар баягы ички жакшы сезимдер менен бирге болот эле. Бул дүйнөнүн бузукулугуна аралашуу менен баягы жыттар жоголот да. Жаннаттан келген Хажар Асвад аппак жалтыраган таш эле Кабатуллодогу. Адамдардын күнөөсүнүн таасиринен карарып калган дейт. Жаш бала да бул дүйнөгө келгенде жаннаттын жыты менен келет. Бирок ата-энесинин таасири туура эмес нерсени үйрөтүү менен ал баланын дагы жыттанган жыты жоголуп, кийин адамдарга сүйкүмдүүлүгү азая баштайт. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул сыфаты менен башка китептерде да жазылган да. Абдулла ибн Амир ибн Ас радияллаху анху айтат: Пайгамбар алейхиссалату вассалам Таурат китебинде дагы сыфаттары баяндалган, Кур'анда баяндалгандай кылып дейт. Ошондо мынтип жазылган Тауратта дейт: Пайгамбар алейхиссалам туурасында, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туурасында мынтип баяндалган: Иннаха ан-набийю. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала шахидан мубашширан ва назиран. Пайгамбарлыкты жеткизгенине күбөлүк кылуучу жана жаннатка ыйман келтиргендерди жаннат менен сүйүнтүүчү, ал эми ыйман келтирбеген, итаат кылбагандарды дозок менен эскертүүчү кылып жөнөтүлгөн дейт. Жана дагы айтат: Анта абди ва расули. Сен менин кулумсуң жана элчимсиң. Саммайтукал мутаваккила. Сени мен атап койдум Аллахка тобокел кылуучу деп. Ла фаддун ва ла гализун ва ла сахабун фил асвак. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жүрөгү катуу эмес эле, тили ачуу эмес эле, жана базарларда да кыйкырбайт эле дейт. Базар шум болот, үн аябай катуу болот, бирок ошол жерде дагы Пайгамбар алейхиссалам кыйкырбайт экен да. Вала ядфау бис-сайиати сайиа. Жамандык кылганды кайра жамандык менен кайтарбайт да. Жамандык кылса, ал жамандыкка жамандык кылыш, ал мындай чыныгы эрдин, чыныгы мусулмандын сыфаты эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга канчалык жамандык кылса, ошончолук жакшылыгы көбөйөт да. Ошончолук жакшылыгы көбөйөт.
Ошондуктан баягы айтылат го кыргыздын макалында. Жамандыкка жамандык ар кишинин иши. Ар ким кыла алат жамандыкка жамандык. Бирок жамандыкка жакшылык эр кишинин иши. Чыныгы эр боло турган болсо, чыныгы мусулман боло турган болсо, сизге жамандык кылганга жакшылык кылыңыз. Эгер ушундай кылсаңыз эмне болот десе, кааннаху валиюн хамим, ал сиздин эң жакын досуңуз болуп калат. Алла Куранда айтат, сен жамандык кылганга жакшылык кылгының, ал сенин эң жакын досуң болуп калат дейт. Бирок тилекке каршы ушул сыфат менен сыфатталгандар аз экен да. Пайгамбар алейхиссаламдын сыфатын айтат, валакин яфу ва ягфир. Бирок пайгамбар алейхиссалам кечирип жана ал адамга жакшы мамиле кылат эле дейт. ولا يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء. Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламды акыретке алып кетпейт. Бул кыйшайган үммөттү түздөгөнгө чейин. Би айякулу ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деген келименин үстүнө ушуну айтуу менен түздөлгөнгө чейин Аллах Таала алып кетпейт деп. Пайгамбар алейхиссалам динди толук кылып, сахабаларга аманат кылып тапшырды, андан кийин алар бизге жеткизди. Яфтаху бихи аюнан умя وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. Жана Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламдын себебиден көр болгон көздөрдү ачат. Көз ачык, бирок акыйкатты көрбөй калган көздөрдү пайгамбар алейхиссалам сөйнөн Аллах Таала ачып берет. Бар бирок кулагы акыйкатты укпай калган инсандардын акыйкатты уга турган кылып кулак сезимдерин ачат. Жана катып калган жүрөктөрдү Аллах Таала туура иштетүүгө, туура ой жүгүртүүгө пайгамбар алейхиссалам сөйнөн алып келет дейт. Жана ошондой эле Дауд алейхиссалату вассаламга Аллах Тааладан мынтип айтканда: "Я Дауд, иннаху саяти мин ба'дика набийюн исмуху Ахмад ва Мухаммад, садиқан сайyidan, ла агдаба алейхи абадан, ва ла югдибуни абада." О Дауд, Аллах Таала Дауд алейхиссаламга пайгамбар саламды мактап айтып атат: "Сенден кийин менин бир кулум келет. Ал менин пайгамбарым болот. Анын аты Ахмад, Мухаммад. Асмандагы аты периштелер Ахмад деп айтса, жердеги адамдар тааныган аты Мухаммад болот. Садикан, ар дайым чын сүйлөгөн, ар дайым аманатчыл болгон чынчыл адам эле адам болот. Сайyidan, коомуда кадыр баркы бийик болгон башчы мырза болот. Ла агдаба алейха абадан, ага эч качан ачууланбаймын, эч качан мени ачуулантпайт дейт. Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламга эч качан ачууланбаган жана эч качан пайгамбарым Аллах ачуулана турган иш кылган эмес. Qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Чындыгында мен кечирип койгонмун. Эгер элестесе пайгамбарым кандайдыр бир туура эмес иш кылган деп элестесе, анын бардыгын кечирип койгон болом дейт. Wa ummatuhu marhuma. Пайгамбарымдын үммөтү бул мархум үммөт болот. Рахимге алынган Алланын мээримиге бөлөнгөн үммөт болот. A'taytuhum minan nawafila misla ma a'taytul anbiya. Аларга мен нафил намаздарды беремин пайгамбарларга берилгендей. Сиз менен бизге баягы нафил намаздар бар го, тахажжуд намазы, ишрок намазы, духа намазы, шам намаздан кийин ушул намаздарды мурда пайгамбарлар окуган дейт. Пайгамбарларга берилген нафилди мен ушуларга берем. Wa faradtu alayhimul fara'id allati iftaradtu alal anbiya'i war rusul. Алеми мен аларга милдет кылдым, пайгамбарларга милдет кылган өкүмдөрдү. Биз окуп жаткан намаздарды пайгамбарлар окуган, бизге милдет кылынган өкүмдөрдү мурдагы пайгамбарлар кылган. Хатта я'туни яумал кыяма, ошентип алар кыяматка мага келгенде, ва нурухум мислу нурил анбия, алардын жүздөрүндөгү нур пайгамбарлардын нурундай болот. Демек пайгамбарларга берген фарз намаздарды берсе, пайгамбарларга берген нафилдерди берип, ошолорду аткарып жүргөн боло турган болсо, кыяматта пайгамбарлардын жанына, кыяматта Аллахтын алдына келгенде, пайгамбарлардын нурундай нур менен келет. Иля анқал, мынтип айтты акырында: "Я Дауд, инни фаддалту Мухаммадан ва умматуху алал умами куллиха." О Дауд, мен ал Мухаммадты жана анын үммөтүнү бардык үммөттөрдөн артык кылып койгон. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Аллах Таала бизди бардык үммөттөрдөн, бардык пайгамбарлардын үммөттөрүнөн артык кылып жараткан, эрке кылып койгон. Эң кийинги келген, эң кенжетайбыз, баягы кенже балаң эркелейт, бирок бардыгын ошол алат дегендей аз жашайбыз, бирок аз ибадат кылабыз,
Бирок ихлас менен пайгамбарларга бир аз окшоп кылгандыгыбыз менен Аллах Таала башка пайгамбарлардан үммөтүнөн көбүрөөк сооп берет жана алардын үммөтүнөн мурда бизди жаннатка киргизген болот. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жүрөгү жумшак, тили таттуу сыфатын үйрөнөлү туугандар. Аллах баарыбызга ушуну насип кылган болсун.